Дүйнө эмне эле болуп баратат, блин. Деле бир тынч жашабай койдук го. Россия менен Украинаны угуп атасың? Күндөн күнгө эле чырылдашып эле ортодогу отношениясы чыңалып эле баратат, блин. Сен минтип койдуң, сен тигинтип койдуң деп эле бирин бири күнөөлөп эле ар жактан Америка менен Европа подключается, короче. Эмне кылса ошо кылсын, алар бизден алыста. Вообще башты да оорутку келбейт ошол информациялар мененчи. Ты чё, кыке? Бул дүйнөдө баары бири-бири менен байланыштуу. Ё-моё. Тияктан Байден отурат, Путин бир кадам аттаса, санкциялардын баарын салам деп. Анысын салса, алар түз эле келип бизге тиет, блин. Сразу баары кымбаттайт. Азапты баягы эле карапайым эл чегебиз да. Россияда эмне деген биздин мекендештер иштеп жүрөт. Аларга да кыйын болот. Так что мындайды сүйлөгөнүң туура эмес го. Да. Мен ойлогом да баягы эле чырылдашмай, чырылдашып, ошо менен басылып калат депчи. Баары серьезно депчи, значит. Ооба, еще как серьезно. Андан көрө сен анча-мынча чогултуп жүргөн тейиниң болсо, ошону ары бери чача бербей сактап жүр, блин. Биреги тийип калышы мүмкүн. Ойлонойчумун да, блин. Мен как раз машинанын аркасына кыргыз патриот деп жаздырып, наклейка чаптатып, мындай өлө навороченный дисктерден алып салайын деп атканда, короче, нормальный сумму хотел потратить. Анда ошону сактап эле койуш керек экен, Досум, айтып атпаймынбы? Ошол акчаларды жөн эле сактап койчу. Азыр не время понтов, ё-моё. Ошол красивый дисктин сулуулугун эмне чайга чылап ичесиңби же майын сыздырып жейсиңби? Хоп, бро, сенин бир сөзүң го. Ошондой досум. Айне, адамдар вообще тынч жашабай калдык негизи. Тынч жашабай калдык. Мамлекеттер бири-биринин чочушкаларын теңештирип эле, блин. Сенин ядерный ракетаң бар, анан меники баллистический, анан сеники морской, меники сухопутный деп элечи. Блин, чё за дела, не знаю, блин. Каяка эле баратабыз.